Бардыгын жетпегенде камсыз кылып жатам дейт. Бирок дагы басмырлап жатпай ошону айтып жатам. Мактап колдоп турса, мен дагы эркекти сыйлаймын да дейт. Мындай да кыздар, вот вообще туура эмес, түшүнүп атасыңар. Ой жүгүртүү вообще туура эмес. Чын. Ой жүгүртүүнү өзгөртүш үчүн көп убакыт керек да. Мисалы, мурдагы адамдар, мурдагы кылым, пещера, эркек мамонтты атып кел дешке чыгыпчы. Анан келгенде аялдар секирип сүйүнүп ачат, мамонтты куйкалап ачат. Сен менин батырымсың деп баары тим эле буттарын өпкүлөп, бирөө бутуна массаж жасап, бирөө тамагын алып берип атат. Эркек эртеси күнү эмне деп туруп кетти дальше. Өлүмгө дагы барат, эсине алды. Эгерде мотивация жакшы болсо, мына мени угуп аткан эркектер жок дебейт. Только мотивация жакшы түрткү берсеңер любой нерсеге барат. Мотивация бере албайбызбы, это наша проблема, кыздар. Биздин проблема. А биз наоборот, биз эркек болуп мамонтты алып айтып келип, анан биздин эркектер деп секирсин дейбиз. Это неправильно, андай болушу мүмкүн эмес. Эч качан эркек силердин ийгилигиңерге сүйүнбөйт, эгерде эркектин ийгилиги силерден бийик болбосо. Бул адамдын, эркектин психологиясы, бул жаратылыш. Эркегиңердин ийгилигин өзүңөрдөн бийик коюп, анын мотивациясын көтөрүп, түшүнөм, азыр айтып баштайсыңар, эми кылбаса эмне кылайын, тигинтпесе эмне кылайын. Башынан туура эмес келаткан мамиле, башынан туура эмес келаткан мотивация, башынан туура эмес келаткан ролдор. Эркек аял болуп калды, аял эркек болуп калды, аял эркекти сыйлабайт, эркек аялды сыйлабайт. А силер ойлойсуңар, силер ошо мамонтты атып келгенде эркектер мактап, сүттөп, сүйүнүп отурат деп. Анда ал эркек болбой калат. Анда ал какой-то ненормальный эркек болот. Ошон үчүн кыздар, ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек. Мен өзүм ушул жолдун баарынан басып өткөм. Ошон үчүн силерди прям четко түшүнүп атам да, эмне үчүн силер азыр ушинтип ойлоп атасыңар. Эч качан эркек келип, "О, халтыным, чарчадыңбы? Кел, эмне болду жумушуңду айтып берчи. Ошентиңби? Кандай молодецсиң, кандай күчтүү аялсың сен. Молодец, давай, бар дагы кылып кел" дебейт. Потому что эркек түшүнүп атат, бул анын жумушу. А эмне үчүн кыла албай атат? Не себептен у него не получается, аны ойлонбойт. А в любом случае силерди күнөөлөйт. Күнөөлөбөш үчүн силер эмне кылышыңар керек? Силер өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөрдү өзгөртүп, ролдорду, үй бүлөдөгү ролдорду өзгөртүп, туура мотивация берип, туура сүйлөп, мамилени өзгөртүшүңөр керек. Курстарга келгиле, ошонун баарын үйрөнөбүз.